Өткөнгө өкүнбө, кеткенге кейибе. Башың муштап кылсаң дагы жандалбас, кайгы сага жоготконун кайтарбас. Өткөн ишке өкүнүп, бүгүнкү күнүңдү унутпа. Суу артка кайтпайт, өткөн күн келбейт кайра. Эгер күнөө ишиңе өкүнсөң, сага пайда. Ага өкүнүп, тообо кылып, кайра кайталабоого убада бер. Ал эми дүйнө ишине кайгырып кереги жок. Ага убактың куройт, ден соолугуң бузулат. Өтүп кеткен ишке акылсыздар өкүнөт. Кайра оңдоого мүмкүн болбогон ишке кайгырганда эмне пайда? Андан көрө мындан аркы жашооңду ката кетирбөөгө тырыш. Турмуш өзү мугалим. Кемчиликтериңди турмуш оңдоп түзөйт. Турмуштан сабак албаган адам бир жолу түшкөн аңга экинчи жолу да кулайт. Хадисте ыймандуу адам бир жыланга эки жолу чактырбайт деп айтылат. Бир жолу кетирген кемчилигин кайра кайталоо ыймандуу адамга тиешелүү сыпат эмес деген маани. Бул дүйнө ишине да, акырет ишине да тиешелүү. Турмушта кемчилик кетирбеген, жаңылбаган адам болбойт. Өткөн ишке өкүнө берсең, жашооң оорлой берет. Өткөн өттү, аны унут. Келечегиңе ишенимдүү кадам ташта. Жүзүңдөгү кайгыны муздак суу менен жууп, кубанычтын сүлгүсү менен аарчы. Аял, сен асылсың. Эгерде видео жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз.